колунан өнөрү төгүлгөн Саматова Салима деген эжекем бар. Ассаламу алейкум Айкөл элим. Мен Саматова Салима, Ош облусуна караштуу Төлөс айыл өкмөтүнүн тургуну боломун. Эжекебиздин колунан эмне жумуштар келет? Толук маалыматтарды сиздерге берели. Биз менен бирге болуңуздар. Айкөл элиме мен 3 жылдан бери кызмат кылып келе жатам. Ушул айыл тургундарына жана шаарга дагы, бул жагы Ошко чейин, бул жагы Кадамжайга чейин ушул өздөрүнүн жасаган жарым даяр азыктарын жеткирип беришет экен. Чүчпара, манты, эт менен камырды даамдуу кылып жуурулуштуруп, элге тартуулап келатабыз. Бул биздин элдерге тамак жасоочу, элдерге даамдуу пельмени, фрикаделер жасоочу чакан гана ишканабыз. Биздин эт адал жана свежий. Бул жерде жөн гана тамак жасабайбыз. Команда менен сиздерге сонун продукцияларды жасайбыз. Продукцияларыңызды кармаганда эле сразу көзгө төшөлүп турган бул логотипиңиз экен, өзүңүздүн брендиңиз. Ушул брендиңиз боюнча бир толугураак тарыхын айтып берсеңиз анда. Аялдын айкели Уркия Салиева энебиздин айкели. Уркия Салиева аялдардан чыккан алгачкы коомдук ишмер. Ошонун ишмердүүлүгүн даңазалап, кыргыздын тарыхын улай Түймөч деп атадык. Түймөчкө бардыңыздарды чакырабыз жана сиздерге сунуштайбыз. Саламатсыздарбы, аты жаным Назир Султанов. Мен бүгүн Ош облусунун Нокат районуна караштуу Төлөс айыл өкмөтүнө келдим. Колунан өнөрү төгүлгөн Саматова Салима деген эжекем бар. Ушул эжекебиздин жумушун сиздерге чагылдырып бергени. Андыктан урматтуу көрөрмандар, биз менен бирге болсоңуздар, бүгүн эжекебиздин колунан эмне жумуштар келет, толук маалыматтарды сиздерге берели. Биз менен бирге болуңуздар. Төлөс айыл өкмөтүнүн центринде жайгашкан десек болот экен. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле Түймөч жарым даяр азыктары ушул жерден чыгат. Ушул жерден ушул айыл тургундарына жана шаарга дагы, бул жагы Ошко чейин, бул жагы Кадамжайга чейин ушул өздөрүнүн жасаган жарым даяр азыктарын жеткирип беришет экен. Анда ушул жерден кирип, ушул негиздөөчү менен биз бир аз маек куралы. Келиңиздер, кирели анда. Түймөч жарым даяр азыктарынын негиздөөчүсү Саматова Салима эжекебиз менен кенен маек куралы анда. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгач биздин көрөрмандар менен бир аз амандашып алалы, андан кийин кеңири ушул өзүңүздүн жумушуңуз боюнча бир аз айтып берели анда. Ассаламу алейкум Айкөл элим. Мен Саматова Салима, Ош облусуна караштуу Төлөс айыл өкмөтүнүн тургуну боломун. Мен өзүмдүн бүгүнкү интервьюмда сиздер менен өзүм негиздеген Түймөч жарым даяр азыктарынын продукциялары менен тааныштырып кетким келди. Бул жактан толугу менен азыр сиздерге ошол Түймөч кандай даярдалат, бренди кандай, ошол боюнча толук маалыматтарды сиздерге айтып берсин. Эң алгачкы эле суроону башталчы. Бул качан негизделген жана качан баштадыңыз эле? Айкөл элиме мен 3 жылдан бери кызмат кылып келе жатам. Ар бир үй бүлөнүн дасторкон четинде даамдуу тамагына айланган чүчпара, манты, эт менен камырды даамдуу кылып жуурулуштуруп, элге тартуулап келатабыз. Негизинен ошондо 3 жылдын жүзү болуп калды. 3 жылдын жүзү болду. Алгач эле үйдөн баштаганбыз. Үйдөн баштап, үй бүлөм менен, ата энемдин колдоосу менен үйдөн баштап, азыркы учурда чакан гана ишкана ачып отурабыз. Айкөл элимдин колдоосу менен мындан дагы бийик жетишкендиктерге жетишем деп ойлойм.
Буйруса. Бул ишкананы ачканыңызга канча болду бул жерге? Бул ишкананы ачканыма негизинен көп эле болуп калды. Ортодо турмуш шартка байланыштуу бир аз токтотуп турдук. Жаңыдан баштап ачканыбызга 1 айдын жүзү болду. Дагы 1 айдан бери элге кызмат кылып келе жатам. Элдин колдоосу менен дагы көптөгөн магазиндер менен, эл менен иштешүүнү максат кылып жатабыз. Жакшы, жарым даяр азыктарынын ачылыштары, ушундай көп иштеп аткандары абдан кубандырат. Элдин кабыл алышы кандай болуп атат? Ушул сиздин жумушуңуз боюнча. Адам менен адам басалбастыр, ансыз бир да кадам демекчи. Альхамдулиллах, кыргыз элим, Төлөс элим мени өтө жылуу кабыл алды. Мен иштешкен магазиндер дагы өтө жылуу кабыл алып, өтө жакшы кубанычтамын. Мындан дагы кыргыз не только Ноокат, не только Кадамжай, бүткүл кыргыз элине, керек болсо коңшу мамлекеттерге дагы өзүбүздүн брендибизди тааныссак деген максаттабыз. Абдан жакшы. Бул жерден азыр кайсыл жерге чейин сиз мындай доставка кыласыздар? Жеткирүү берүү кызматтары барбы? Ошол жөнүндө бар. Азыркы учурда биз бул жагы Ош облусуна чейин, бул жагы Баткен облусунда Кадамжай районуна чейин доставкаларды кылып жатабыз. Альхамдулиллах, элдер өтө жакшы кабыл алып, заказдар дагы бат-бат болуп жатат. Мына ушундай экен, урматтуу көрөрмандар, негизинен ошол түймөч боюнча толугураак маалыматтарды дагы сиздерге улантабыз. Азыр иш жүзүндө жүрүп жаткан процессин дагы ичкериден көрөлү. Уруксатыңыз менен кириңиздер. Бул биздин элдерге тамак жасоочу, элдерге даамдуу пельмен, фрикаделер жасоочу чакан гана ишканабыз. Биздин ишканада жалаң гана өзүм эмес, менин жардамчыларым дагы бар. Жөн гана тамак жасоодон башталбайт. Биз алгач эле келгенде биринчи бул аппарат менен камыр жууруп алабыз. Камыр жууруп, кийин бул эт майдалагыч менен эттерди майдалайбыз. Эттер свежий, өзүбүздүн касаптар жөнөтүшүп турат бул жака. Эртең менен эттерди майдалап холодильникке жөнөтөбүз. Азыр бизде эт майдалаганыбыз жок. Эт майдалоо процесси түгөндү. Азыр биз бүгүн самса жасай турган күнүбүз. Самсаларды ушундай аппарат менен жайып, теста раскатка ушундай аппарат менен жайып, бул жака алып келип, майлап, ороп, анан бул шоковой заморозкаларга коебуз. Шоковой заморозкалар менин эң жакын жардамчым бул 15 мүнөттүн ичинде ар бир продукцияны жаңгактай кылып катырып коет. Менга берилге турган көпчүлүк магазиндерге продукция таркатып жүргөнүмдө көпчүлүк элдер сурайт, этиңер адалбы деп. Ооба, биздин эт адал жана свежий. Бул жерде жөн гана тамак жасабайбыз. Өтө чоң жоопкерчилик менен, мээрим менен, менин иштемчил команда менен сиздерге сонун продукцияларды жасайбыз. Азыр мен сиздерге өзүбүз сүйүү менен, мээрим менен, чоң жоопкерчилик менен жасаган продукцияларды сиздерге тааныштырып кетсем. Алгач эле биздин элдин сүймөнчүлүгүнө арналган биздин эң ходовой товарыбыз бул чучпара, пельмен. Ал эми биздин дагы бир ходовой товарларыбыздын бири самсанын камыры. Самсанын камыры 1 килограмм. Качан гана самса жасаганда кат-кат болуп чыгып, өтө даамдуу. Буну алып иштетип, үй-бүлөңүздөр менен дастаркон четинде ширин сухбат куруп, самса жасап жесеңиздер болот. Өзүбүздүн продукцияларга жооп беребиз. Ал эми биздин кийинки продукциябыз эттен жасалат. Эт менен күрүчтүн айкалышуусунан фрикадельки, долма, дагы чифтели дагы деп коебуз. Буну кыргыз тилинде мен эт тоголоктору деп атадым. Бул эт тоголоктору. Ал эми биз күндө ушул жерде өзүбүз пышырып дагы жергиликтүү калкка сатабыз. Күнүгө манты магазиндерге дагы сатабыз суроо талап менен. Манты дагы өтө даамдуу жана жакшы кете турган продукциялардын бири.
Ал эми самсаларыбызды бул жерге упаковка кылбадык. Себеби дегенде магазиндер анча албайт. Самсаны ушу жергиликтүү калкка күнүгө 10 миңдик мындай оборот кылабыз. Ушул жерден пиширип бересиздер, пиширганыбызды утуруп алып кетишет элдер. Ал эми азыркы учурда элдин суроо талабы менен биз лагманды да коштук. Себеби ар бир магазиндерге барганыбызда лагман барбы деп сурашат. Ошон үчүн лагманды да коштук. Биринчи негизинен мен пельменден эле баштаганмын. Элдин суроо талабы моунда жасабайсыңарбы, бунда жасабайсыңарбы деп суроо талап менен элдин өтүнүчү менен калган продукциялар секин кошулуп келип жатат. Ал эми биздин дагы бир жакшы продукцияларыбыздын бири котлет. Кыргыз тилинде эт токоштору деп атадым буну. Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде эт токоштору. Жакшы. 6 дана болот бир упаковкасында. Нагыз эт. Абдан жакшы. Уйдун этинен жасайсыздар, а? Баары уйдун этинен жасалат, ооба. Продукцияларыңызды кармаганда эле сразу көзгө төшөлүп турган бул логотипиңиз экен, өзүңүздүн брендиңиз. Ушул брендиңиз боюнча бир толугураак тарыхын айтып берсеңиз анда. Албетте. Түймөч бул жөн гана ысым эмес. Түймөч бул тарыхты даңазалаган. Түймөч деген эмнеге түймөч? Илгерки ата-бабаларыбыз алыс сапарга, жоого аттанганда энелерибиз этти майдалап, жай алоого бышырып, талканга булап, гүл азык кылып берген экен. Ошонун негизинде тарыхты улай биз түймөч деп койдук. Ал эми бул аялдын айкели, Уркия Салиева энебиздин айкели. Уркия Салиева аялдардан чыккан алгачкы коомдук ишмер. Ошонун ишмердүүлүгүн даңазалап, кыргыздын тарыхын улай түймөч деп атадык. Ошол. Абдан жакшы, бир өзгөчө бир тарыхы бар. Сонун бир брендти кармап, ушул эжекебиз өзүнүн жумушун алдыга карай улап жаткан учур экен. Негизинен ушул Уркия Салиева эжекебиздин кем калбастан сиз дагы колуңуздун өнөрчүлүгүн элге тартылып жаткан учур экен. Абдан жакшы. Дагы эмне өзгөчөлүктөрүн айта алабыз анда? Бул ишкананы ачышка сизге көмөк көрсөткөндөр болдубу? Кантип ачып калдыңыз? Негизи эле бул ушунча адамды иштетиш дагы негизи кыйынга турат. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз анда. Албетте, ишкананы өзүм баштагам. Өзүм 10 килограмм un жана бир морозильник. Мен мугалим болчумун. Апысын оюмду алып, бир морозильник алып, ошон менен иш баштагам. Кийин иш баштап, ишке өтө кызыгып кетип, грант келип калды. Аллахтын колдоосу менен грант келип калып, 1 миллиондук грантты Арис тарабынан утуп алдым. Бир нече конкурстардан өтүп, сыноолордон өтүп, айхамдулиллах бул шоковой заморозка, тесто-раскатка, камыр жууругуч машиналар бардыгы гранттан келди. Гранттан утуп алдыңыз ошол тараптан. 20%-ин өзүбүз төлөп, калганын мамлекет төлөп берди. Менин жоопкерчилигим дагы да ашты десем болот. Ошонун негизинде санэпидстанциядан пельмендеримди, бүт продукцияларды текшертип, санэпидстанциядан справка алып, ишчилериме налог төлөп, алар менен келишим түзүп, бардыгын документальный кылып, ишти баштадым, альхамдулиллах. Азыркы учурда ушу эмгектенип жаткан учурубуз. Демек, бардык продукцияларыңыз текшерилген, уруксат кагаздары бар. Ооба, бар. Кенен магазиндер сиз менен шериктеш болуп иштесе болот. Иштешсе болот. Бизге мисалы үчүн көбү подозрение кылыша берет да, кандай көш, кандай. Бардыгы текшерилген, текшерүүдөн өткөн, ошон үчүн коркпой алып иштетсеңиздер болот. Мына ушундай, урматтуу көрөрмандар, сиздерге толугураак бир жеткирип берди. Эми сиздер дагы ушул эжеке менен биргеликте эмгектенип, өзүңүздөрдүн дүкөнүңүздөр болобу, же болбосо жөн эле үй шартында колдонуп алып тамактанам десеңиздер, ушул жарым даяр азыктарын алсаңыздар болот экен. Түймөчкө бардыгыңыздарды чакырабыз жана сиздерге сунуштайбыз. Ушул жердин жашоочуларынан бир аз комментарий алып көрөлү. Ушул түймөч жөнүндө бир аз айтып берсин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз ака, жакшысызбы? Рахмат, Аллага шүгүр. Ушул жакшы, рахмат. Ушул түймөч боюнча бир аз оюңузду айтып өтсөңүз. Ооба, туура ушул жерге түймөч ачылган, мына ачылганыга да укала 1 жылдын бети болот. Ошого бул жерде бар жок дамдуу кылат, быстро приготовленный нерселерден мындай айтканда. Самса,
жанагындай түйүп пишират, манты, санты бар жогу бар, таза, жанагындай ыңгайлуу да. Мен да постоянно келип семьям ушул жерден алып кетемин. Эртең мен үйдө ишине каражат жок болгонбузду келип самса, нар жак бер жагынан алып кетебиз. Жасаган иштери кандай? Жасаган иштерин келип бир көзөмөл да кылып көрдүм, сыртта мындай карап, жакшы, таза, аккуратно иштешет баардыгы, бир кийимде мындай ак кийимчен. Чистота да мындай айтканда тазалык, ошого атайын келип башка жерлерде да сатат, ушул жерге түймөчө келип специально түймөчтөн алып кетемин. Эттери дагы энди бодри нормально кошулган, ошолорду жаккан үчүн келип түймөчкө баа коебуз. Жакшы. Абдан жакшы. Ассаламу алейкум. Кандай сияксызбы? Сиз дагы бир аз оюңузду айтып өтөлү. Бул эми түймөч жакшы жер экен. Мына досум эле алып келет мени. Тамактарын жеп көрдүңүз? Тамактарын бир эки жолу келип жеп көрдүк. Мына досум эле алып келет. Жактыбы негизден? Жакты, сон жакшы. Жакшы. Абдан жакшы. Жакшы, бар жогу жакшы. Рахмат, урматтуу көрөрмандар. Мына ушундай жергиликтүү тургундар ушундай бир көз карашты, ушундай бир комментарий берип атат. Абдан жакшы. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Чоң рахмат. Каачылык билдиребиз. Рахмат. Мына ушинтип урматтуу көрөрмандар, түймөч жарым даяр азыктарынын негиздөөчүсү Салима эжекебиз менен биз кенен маек курдук. Эфирдин аягында эми эркин микрофон болсун. Жалпы көрөрмандарга, жалпы ушул кыргыз элине болгон ыраазычылыгыңыз жана иштешүүгө чакырып өтсөңүз болот. Чоң рахмат. Биринчиден төмөндө айткандай эле кыргыз элиме, менен иштешкендерге жана келечектеги иштеше тургандарга терең ыраазычылык билдирем. Биздин продукциядан алып, дасторкон четинде иштерин сухбат куруңуздар. Биз түймөч полфабрикаты ар дайым сиздердин кызматыңыздардабыз. Эгерде биз менен иштешүүнү кааласаңыздар, ушул номерлерге жазып койсоңуздар болот. Сөз түрдө экранда көрсөтүп турулган номерлерге байланышсаңыздар, туп-туура ушул эжекемдин өзүнө байланышасыздар. Той кыласыздарбы, жана башка күндөрдө керек кыласыздарбы, ушул жарым даяр азыктарын сиздер да колдонсаңыздар болот. Баардыгыңыздарга сунуштайбыз. Кыргыз элине эмгек кылган эжекебизге терең ыраазычылык беребиз. Сизге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Кайрадан көгүлтүр экранда көрүшкөнчө чоң рахмат.